Лейлек районунун Карабулак айылында ички көчөлөрдү оңдоо иштери жүрүүдө. Долбоордун алкагында жалпы узундугу 842 метр болгон жолго асфальт төшөлүп жатат. Бул иштерге 6 миллион сомго жакын каражат каралып, учурда Исхак Разаков жана Топчубай Марипов көчөлөрүндө курулуш иштери уланууда. Бул көчө Исхак Разаков көчөсү. Тендешиктерибиз Ак Тилек акционерлик обществосу келип, өздөрү асфальт төшөө иштерин баштап, жакшы сапаттуу иштеп атат. Истим гранттын эсебинен 3 миллион истим гранттан алабыз. 2 миллион 700 миң өкмөтүбүздүн эсебинен болуп, көчөлөрүбүз мана Кудай кааласа асфальт болуп, мындай элдерге жакшы шарт болуп түзүлүп атат. Айыл тургундарынын айтымында бул көчөлөргө алгачкы жолу асфальт төшөлүп жатат. Буга чейин жол чаңдап, жаан-чачындуу күндөрү ылайга айланып, жөө жүргүнчүлөргө да, унааларга да бир топ түйшүк жаратып келген. Ана şu yerге келгенибизге 30-90 жыл келип үй салганбыз. Bu yerде тамеки макеги чүбөдө он бузулуп, bu yer булчук, баары неме болуп кетчүбөдө. Девейленип, чылчык болуп, жамгырын убагында, онон кийин чаң болуп кетчүбөдө. Азыр мана мындай болуп, асфальт басып, рахмат дейм мамлекетибизге, президентибизге рахмат Садыр Жапаровго, мана шуну баштап. Ама сен бул айылдын ичинде ким асфальт кылат деп ойлойт эди. Жаңы жолдун пайдаланууга берилиши айыл тургундарынын кубанычын арттырды. Алар көп жылдан берки көйгөй чечилип жатканын белгилешип, эми жолдун тазалыгын сактап, асфальтты аяр пайдалануу ар бир жашоочунун милдети экенин айтышат. Азыркы абалга бардыгы мына келин кыздарын барып көрүп ушундай сүйүнүп атат. Чаң жок. Мына аттаңылак мына асфальт ушундай. Мындай көчө илгери болгон эмес да. Биз эми чаң делекатта болгон элек. Азыр таза жакшы болду мына. Бардыгы неме кылып атат. Бүт эле көчө ушундай болуп бүтүрүп атат. Айыл баш жүгүрүп атат. Бардык көчөнү бүтүрөбүз деди. Улар Кудай калса мына бүгүн эрте жумага чейин көчөнү бүтүрүп берип кетет. Анан ушул неме кылдыңыз көчөнү ар бирге мен айтып атам. Көчөнү үйүңүн тушуну ушундай таза кармагыла. Асфальттын үстүнө бир мал дебейлеп баягыдай кылбасын деп атам. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык айылдын жол инфраструктурасын жакшыртуу иштери муну менен гана чектелбейт. Алдыда дагы бир катар ички көчөлөрдү асфальттоо, ошондой эле жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарларды куруу пландалууда. Бул иштер айыл ичиндеги транспорт кыймылын жакшыртып, тургундардын коопсуздугун камсыздоого багытталган. Назгүл Абдрахманова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар.